Скинь, пожалуйста. Сейчас скину. Я вас отмечу. Ой, это что? Не убили кого-то бабку, блядь? Реально? С чего вы решили открыть халяльную чайхану? Мне тоже интересно. Смотрите, регистрация бойынша мындай азыр толгон токой проблемада. Шуак намаз окуган киши мен, каяктагы мен канча тамак жасайм, мен Кудайдан корком, ана мына деп айткан экен, акча которушат. 4-7 миңденби? Таксист меня куда-то везет, мени өлтүргөн алып кетип окшойт, мени издеп тапкыла. Наракта да бир эмеси келди да омондун шериги чоңураак, здоровойраак экен, о келип туруп чозулчулаш делди. Ушундай десем, баягыны желкеден алып туруп бар жоголун деп туруп элек. Москва мүмкүнчүлүктөрдүн шаары туугандар. Мүмкүнчүлүктөрдүн шаары, бул жерде көптөгөн ийгиликтерге жетишсең болот. Жана эле ушул учурда ийгиликтерге жетишейин деп калган учурда болгон акчаңарды кайсы бир мошенниктерге, жеңил оокат издеген адамдарга алдырып коюшуңарга толук көп мүмкүнчүлүктөр, возможностьтор бар ошо мошенниктерде. Себеби силердин данныйыңарды алыш, бирөөдөн сатып алыш, ошол Сбербанк, ошол Яндекс жана буларга оңой эле нерсе. Так что бул видеодо мошенниктер тууралуу болот, жана буга чейин кандай мошенниктер болгон, жана жаңы кандай мошенниктин түрлөрү чыккан. Туугандар, ассаламу алейкум. Биз метро Первомайскийде жаңы ачылган чайханага келдик, туугандар. Первомайскийден чыкканда экинчи выходтан 5 мүнөттүк жол. Измайловский бульвар 49. Кирген жерде чайхана деген, просто эле чайхана деген жазуусу бар. Чөл кирели. Ичинде интерьер мындай башкача. Бирок бул жерде туугандар официант жок. Полный самообслуживание. Киресиңер, түп түзбөй киресиңер бул жакка, кирип туруп, менюдан карайсыңар туугандар. Вот менюну көрөсүңөр. Айран бар экен туугандар. Кандай айран экенин билбейбиз. Чөп аллаш айран экенин ичип көрөбүз. Лайк. Ушул зданин аркасында артындагы 2 капталда парковкалар бар. Тапсаңар болот. Чайхананы ачкан ушул 30 кыз. Вот у меня вопрос. Мы сейчас поели, все вкусно, все отлично, ценник тоже хороший, да? С чего вы решили открыть халяльную чайхану? Мне тоже интересно. Смотрите, это кафе работает уже много лет и давно. Вот, и наши постояльцы это всегда исповедовцы ислама. Они уже были, они уже всегда завсегдатые. Поэтому мы решили не терять наших клиентов. Вот, мы немножко обновляемся, меняем меню, но за продукцию халяль мы не отвечаем. Я сама лично делаю закупки, и наш поставщик тоже отвечает за качество халяль. Это самое главное. Да. Чындыгында тамактарды жеп көрдүк биз, вот оператор көз жеп көрдүк. Чындыгында как будто домашнийге окшош мындай. Анан таксаман промокод менен келсеңер, туугандар, 300 сомдон жогору заказ кылсаңар, бир компот менен жарым лепешка, пол лепешка. За счет заведения, то есть ушундай. Анан 300 сомдук белде комплексный блюдо бар экен, бул бай бизнес лаш деп коебуз. 300 сомго көп нерсе кирет. Бир адам кое турган нерселер катылдайт. Ошондой тондар келгиле адреске. Марияга ийгилик каалап, комментарийлерин жазып, лайктан басып койсоңор, келсеңер Марияны өзүңөр живой көрөсүңөр. Азыр экрандан башкача көрүнүшү мүмкүн. Живой көрсөңөр, вот Мария такая красивая, приятная, и она будет здесь. Ну, не постоянно, но будете, да? Но чаще всего, да. Все, спасибо. Все, вам спасибо, удачи, что посетили. Были рады вас видеть. До свидания. До свидания. Буга чейин машинистте болгон туугандар, жанагы аэропортко, баягы KFC'ни күйүп аткан жерде заказ беришет, анан чалат силерге клиент чалып, ушундай бул биздин мейманыбыз, это наш гость, анан мына жардам берип кой сумкасына дейт. Хорошо дейсиң, как таксист катары, хорошо дейсиң, кыз болсо тем более хорошо дейсиң, биздин менталитет ушундай. Жардам бергениңе барганда да жардам берип түшүрүп кой дейсиң, жардам бергениңизди акчага таплата алабыз дейсиң. Хорошо де сүйүнөсүң, о, жакшы заказга алдым деп. Карта номериңди айт деп. Жок, телефон номерде Сбербанк аркылуу отур десең, жок, биз организациябыз, карта номер аркылуу отурабыз дейт.
сразу жок дегиле бул мошенниктер. Анан жанагыл шлагбаум бар үйлөргө заказ кылат. Анан чалат, бизге пропуск жасаганга телефон номери керек дейт. Телефон номерин айткыла, пожалуйста, айткыла. Телефон номерин айткандан кийин еще код барат, кодду айтып кой дейт. Бул дагы мошенниктер тонат. Машинага пропуск жазылганга машинанын номери керек. Эми регистрация боюнча мындай азыр толгон токой проблемада. Регистрациянын айынан мага канчалаган, мисалы, регистрация реклама алыш керек деп айтат. Эч каршы мындай макул болбойм да. Өзүм эле жакам регистрация жасайт, жакшы жасайт, бирок кымбат жасайт. Ошондо эле мисалы реклама кылыштан мен корком. Себеби убагында мен эле жасаткан, меники да базардан чыгып кеткен, кайсы бир учурдан кайра киргизип берген, базар жок. Бирок ушунсу дагы мен ошол корком регистрация жасагандычы. Кече айтып, мага жөнөтүптүр. Бирөөгө жасатып берейинсе, ошо баасын айткан экен, кымбат экен, анан башка бирөөгө жасатыпты. Телеграмдан алып жасаткан, экранда көрсөңөр болот. Полностью мындай немеге Меккеге барган адам телефон номерден чыгарып койсоң болот, эгер YouTube блокировка кылып койбосо эле. Хотя блокировка кылып коюшу мүмкүн. Чыгарып койгон лучше, эгер блокировка кылып койгон болсо, анда не судьба. Чалат, мен деген о 5 убак намаз окуган киши мен, каяктагы мен канча тамели жасайм, мен Кудайдан корком, ана мына деп айткан экен, акча которушат. 4-7 миңденби? Сразу телефон номери өчүп, вообще жок. Бул китти Алла өзүбүздү алдаган, ушундай жеңил окат издеген өзүбүздүн эле мекендештер. Анан кайра буга жасаттат. Ошондой проблемалардан тонар коркуп неме кылсаңар, только регистрацияны тааныш адамдарга жасаткыла. Же болбосо мына YouTube'да чоң аксакалдар, чоң кишилер реклама алып жүрүп, ошол аркылуу жасаткыла. Реклама кылган адам любой учурда крайний болот. Ошолго чалып неме кылалы. Анан алга чалып мен жооп мындай таанышым эмес, реклама кылып кой дегенден кылып атам десе, анда аларга дагы ишенбегиле. Эми жаңы мошенничество өтөлү туугандар. Мен кече жакында өзүм попал болуп кала издедим. Бул мүмкүн мошенничество эместир, мүмкүн жөн эле кокустуктур. Клиентке бардым. Видеодон көрсөңөр болот. Ебать, Оля там видос сняла, пизда. Смотри, пожалуйста. До конца смотри. До конца. Пиздец. Здравствуйте, в Атриум, да, едем? Да. Пиздец, это очень смешно. Скинь, пожалуйста. Сейчас скину. Я вас отмечу. Ой, это что? Мы убили кого-то? Бабку, блядь? Реально? Это подтехник. Мы сбили? Да, реально? Ну да. Что за дело? Нет. Да нет, ты что? Я же задним камерой ехал, вы что? Мы слышали? Собаку, ну. Кого-то сбили. Что это такое? Пошел нахуй. Пошел ты нахуй! Камераны карадым. Камера менде четко көргөзөт. Тем более задний жандырганда фарада күйөт го. Бул бакойду карадым. Эч ким жок. Айдап атсам, машина дук этип туруп үн чыкты. Саат түшүп бардым. Барсам бери туруптур. Сен мени сүзүп кеттиң, аяктарып атасың деп. Мен камераны карадым, эч ким жок эле, аяктан пайда болдуң десем, я здесь шел. Если что, вот как ты меня избивал, вот камера, домда камера бар дейт. Да не гони, нормально, сзади никого было, я не знаю, откуда ты выскочил на мына десем, болбойт, давай решим дейт. Типа, акча бер деген эле намек, да, спокойно. Как будем решить? Давай вызывай полицию, если ты говоришь здесь полицию. И там видно, что я избивал, и тем более у меня камера есть, жолду тафта турган, мына жолду секен ака жылып кетип атканым, плюс камераны бакып жатканын карап аткан камерам бар. Сен покажи дейт. Мен көргөзбөйүн дедим, чакыр дедим. Чакыргандан ошону көргөзөм. Сага эмне көргөзүш керек десем, покажи лучше дейт. Бул деген эми көрүп алган деши мүмкүн да. Ошондо турду, клиенттер менен мен чогуу бир адамдарды ойлогом, себеби клиент отургандан кийин жылганда эле аркаман түшүнүүчү отпайбы. Клиенттер түшүп барып, что случилось, что надо, деп айкалды. Я не хочу с вами разговаривать, идите, садитесь, деп алардан качып сүйлөшпөй койду. Отмен кылып башка заказ кылып кеткенден кийин уже баякылдагы ладно, я пошел деп кетип калды. Мен көрүп турдум, ал ошо домдо болуп подъездге кирип кетти. А клиенттер болсо башка машина менен башка жака кетишти. Ошондой жерде ким биринчи кеткен, бул ошол виноват болуп калат. То есть, эгер конфликт болгондо, мисалы мен ошол жерден ладно, делать что хочешь деп мен кетип калсам, ал ошол жерде чакырмак, мисалы мени сүзүп кетти деп туруп,
ошол жерге мына сүзүп кетти деп туруп мен виноват болуп калмакмын да. Мен анын үйүнө киргиче анда каза күтүп турдум, камерага тартып алдым вот видеорегистраторга. Үйгө кирип кеткенин көзүм менен көрдүм дечи. Главный онун кеткени гана тартып алыш керек ошол место происшествия жерден тытып болгон жерден. Ошол эми кече жакында эле бир туугандын түшкөн дагы бир мошенничествонун бир жолу. Клиент отурган, чет жактан мына видеону көрсөңөр, өзүнүн голосовою, ошол жерден уксаңар болот. Этият болгула, мени бир Кудай сактады. Кыскасы, Минский шоссе менен эмеге бир деревняга клиент алып бардым. Ал жактан дагы клиент берип койдум, Дмитриевский шоссегечи. Ана Керамическийге. Барсам bir kişi çıktı mos. Boyu uzun gana ekan özde. Mos ekan. Şöyle ünönle çıktı. Çıkıp ondan keyin geleysem gelgiçe sigaret çeken dep sigaret çekti. Anti mal dedim. Gelaytip zapravkaya girsiyem dedi. Zapravkaya girdim. Rüzgahı var ekan, rüzgahını alıp düşüp gitti. Zapravkaya girip kofe alıp çıktı. Bir malda yolda gelaytip kana menin partmanım deydi. Kanday partman isem? İçinde dokumentlerim var öyle. Emeğlerim var, kartalarım var. Akçasını alıp kalaver, partmanımı berdi solo. Kanday partman? Rüzgahını alıp çıkıp kettin go desem. Я не знаю, короче, андай, мындай деп баштады. Анан жиним келип, ты что, издеваешься, что ли, дедим. Хочешь меня поставлять? Дедим да, анан азыр бир жерге токтоймун, полиция чакырам мен дедим. Десем, бир маалда бирөөгө звонить этип, короче, таксист меня куда-то везет. Meni öldürgeni alıp ketip okşayt, meni izdep tapkıla dep başlasa ola. Vay nens gedende. Onusu qayerda kettasın dedi, bir bela dedi okşayt, не знаю, короче, МКАДта кеттим, какой район не знаю dedi. Дмитриевский подъезжаем, на Дмитриевский шоссе подъезжаем dedim. Ты о чем вообще-то говоришь dedim. Анан кийин bir malda Dmitrievskийге кире бергенде, түшө бергенде гайлер турат го баягы омондор менен. Ошол жерге шаар токтоду менен. Омондордун алдына токтоду менен. Не надо здесь остановиться, не надо дейт. Шаар токтодум да түшүп туруп баягы автоматчан турган омонду. Можно вас подойдите, пожалуйста деп эле. Чакырдым дагы, выходи давай дедим баягыны. Десем шаар келди ол. Что случилось dedi. Mına ушинтип атат dedim. Gelayt öyle ушундай деп meni partmanım urdadım деп обвинять etdi. Anan gelayt öyle biröөгө звонить etip alıp meni öldürgen alıp ketip атат ушундай. Meni tapkıla, захват кылгыла деп эле өзүнчө эме кылып атат. Ушинтип сүйлөп баштады. Anan keyin men toktodum desem эле bir malda түшүүлө что случилось деп ого баягы барса рюкзагын ачып эле мынтип вот портмоне нашел деп баштаса болобу. Анан наракта дагы бир эмеси келди да омондун шериги чоңураак здоровойраак экен, о келип туруп что случилось деди. Ушундай десем баягыны желкеден алып туруп бар жоголун деп туруп эле түртүп нар жака айда берди. Meni жеткирип кой, андай жеткиресиң деп. Жеткирбейм dedim, бар жогол dedim. Все, забирай все вещи, жеткирбейм, жогол dedim да. Шарт. Эшиктерди жаптым дагы, все. Жеткирбейм мен десем, баягыны желкесинен түртүп көтүнө берт келди. Тепти баягы омонч. Шарт кетип калдым мен. Ушундай туугандар. Бул жоңгана жалган жалап жаап, машина водительдин реакциясын баягы ошого болгон кандай
негативға реакция кылат деп шу кайнатмап не болуп калышы мүмкүн. Я не знаю, ана мына деп акча берип, давай ничего не надо платить, давай выходи деп мисалы бекер жеткизип калышы мүмкүн. Ошон эле поехали в полицию деш керек. Эң жакшысы туугандар 5000ден жогорку камералар бар. Мына 5000ге чейин камералар бул болбогон камералар. 5000ден жогорку камералар бар, салондо да жол тартып турган. Негизи таксиде сөзсүз камера болуш керек. Ошондо айтсам деле баардык айдан камера болуш керек десем болушпайт. Салондо жол тартып турган камера алсаңар бул жакшы. Бул көп клиенттерди мындай коркутат, камерасы бар экен депчи. Себеби мошенниктер түшкөндө эле сразу салондо камера бары жок карайт. Плюс камера бул гаилерге да жакшы. Любой гайга келгенде гай сөз камераны карайт. Салондо барбы жокпу деп. Камера болсо как по уставу жакшы эле жооп берип, жакшы эле сүйлөшөт. Ушундай. Эми дагы бир мошенничество тургандар. Бул деле голосовой жөнөтүп мага ушуну түшүнүк жерлерге айтып коюңуз деп суранды. Клиент отурганда мен телефонум өчүп калды, давай телефонумдан чалып алайын деген, чалып бердим дейт. Мен голосовой таппай койдум WhatsApp'тан. WhatsApp'ымда мен кечке движение көп таппай койдум вообще. Өчүп алган окшойм. Голосовой бар эле ушундай кандай болгон. Өзүм чалып бердим деген. Өзүм чалып бердим дейт. Громкостько коюп бердим, сүйлөшүп атат дейт, телефонду алып алып, телефонду сүйлөшүп атат дейт жанында, мен немеге сүйлөш депчи. Баягы поездканын акчасын котордук, короткий заказ дейт, акчасын которду дейт. Телефондон сүйлөшүп бүткүчөңдүчү. Андан кийин сүйлөшүп бүтүп, мен телефон бердим, я здесь выйду деп түшүп кетип калды дейт. Карасам эле картамда 3000 акча жок дейт. Эми бул жерде телефондон сүйлөшүп атканча бул ошо баягы код жөнөткөн, коддон эле бул акчаны алып таштаган. Картасына акчаны алып таштаган. Кайра эле ошол акчаны поездканы төлөп, поездканы көбүсү 3-4 сом болушу мүмкүн да. Ушундай мошенниктер пайда болуптур. Кече жакында эле немеден дагы, Шереметьеводон дагы, мисалы, жок, Домодедовдон заказ түшүп калыптыр бирөөгө. Барганда папка менен бул азыр учурда көбүнчө таксилерге атака болуп атат да, себеби таксилер биз жолду карап келип атып, клиенттерге өнчө неме контрол кылбай калабыз. Алда отурган видеодон көрсөңөр, папканы мындай жаап алып, бардачокту текшерип атат. Көбүнчө эле адамдар бардачокко акча сактап, документация жактан агызы жок, эми акча, кошелек бартман карайт. Бардачок эчтеке жокпу, бардачокто. Секин ладно, эзиз выйду мындан. Ушу жүргүчөм деле болду, ушу сөзгө алаксыз деп, канча болду поездка, кандай болду деп алаксыз утпай, ал камера немени карап атат, неме болуп атат. Мен ошон эле любой нерсени карап атканда деле адамдын көзү карап аткан жерде эмес, капталды да көрөт да, ушундай неме зрение ушундай жаралган. Капталда да эмне движение болуп атканын көрсөңөр болот. Кээ бирлер ушуну именно ушуну карап туруп алышат мынтипчи. Акча жокпу бардачокто, секин кайра түшүп кетип калган. Не, поехал тогда неменде наличка бул сөзгө алаксыз утпай, канча наличка экен, подождать можно, ана мына десе, не будем, ана мына десе, кайра түшүп кетип калган. Бул ушундай адамдарды издейт. Подлокотникке да сакташ кыйын акчаны туугандар. Бул жакта водительский карман бар. Бул жакка да сакташ кыйын. Эң жакшысы чөнтөк. Кичинекей кошелек алып алып, туугандар. Кичинекей кошелек алып алып, любой нерсени чөнтөккө сакташ керек. Көкөрөк чөнтөккө, шымдын чөнтөгүнө эч ким эчтеке кыла албайт. Ошол. Эми көбүнчө эле баягында көбүлөр барсетка көтөрүшөт да, барсетканын ичинде бардыгы бар, барсетканы бардачок салып коет, же болбосо подлокотник немеге подлокотник салып коюшат. Бул жерден алдырып коюшуңар өтө эле неме кооптуу да. Ийгилик, каналга подписаться болуп, комментарий жазып, коңгураачаны басып койгонду унутпайсыңдар. Этият болгула, главный, эң главный этият болгула.